Саламатсыздарбы, сиздин жогорку кеңештеги өкүлүңүз кандай мыйзамдарды демилгелеп, эмне маселелерди көтөрүүдө? Бул тууралуу кесиптештерим менен биргеликте алдыдагы парламенттик саатта айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта. Депутаттык комиссия Бишкек жылуулук борборун жаңылоого алынган Насыя гранттын эсебин алууну улантууда. Если допускать расчленять деаратор после того, как расчленять и передать до 0 метров. Эмне түшүндүк вообще? Бир кыргызча, бир орус түшүнөбү ушундай сүйлөмдү? Почему на почти 400 миллион долларов вот такое халатное отношение со стороны правительства? Онкологияга медициналык жабдыктарды сатып алуу үчүн кумтөр бөлгөн каражат түшүнүксүз коомдук фондко которулууда. Мамлекеттик акча мамлекеттин көзөмөлүнүн алдында болуш керек. Бүгүнкү күндө андай жок. Мугалим менен дарыгер мамлекеттик ипотеканы колдон албаса, арзан турак жай программасы ким үчүн? Эл өкүлдөрү үстөк пайызды азайтуу тапшырмасын берди. Андай 20 миң кантип жана мугалим төлөсүн? Туурамда реалист болуп атат. Жылуулук борборундагы окуяны жана модернизацияга коротулган акча каражатынын пайдаланышын иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия кезектеги отурумун өткөрдү. Ага ошол кездеги тийиштиги бар делинген бир катар кызматкерлер чакырылып, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Отурум жүрүшүндө кандай жагдайлар анык болду, кабарчыбыз айтып берет. Бул жолку отурумда электростанциялар акционердик коомунун мурдагы жетекчилери, орун басарлары жана жылуулук борборунун жетекчилери суроолорго жооп берди. Келишимдер боюнча башынан иш алып барып келген Салайдин Авазов жылуулук борбордун курулушу учур талабы болчу дейт. Бүгүнкү Бишкек тестеги жаңы кошумча 300 мегаватт бул эле биздин Кыргызстан үчүн аябай чоң бул ийгилик деп эсептейм. Ошондуктан биз мурда да айтканбыз, акционерный общество электростанция бул керек. И ошолордун ичинде эң ыңгайлуу ушул Тибек компаниясы деп азыр деле биз ошол немеден турабыз да. Алынган маалыматтар боюнча модернизациядан өткөрүлгөн жылуулук борборунда бүгүнкү күндө химиялык тазалоо цехи курулуп баштаган. Эмне себептен мурда курулган эмес деген суроолорго эл өкүлдөрү кызыкты. ТОдо биз көрүп атабыз. Ал нерсе жок. Бирок кайра талап болуп бул ишке ашып атат. Туурабы? Биздикилер макулдугун берип койгон, жетет суу депчи. Анан алар аткарып берген. Кийин келип маселени көтөрүп туруп 2017-жылы кайра чыгып айтып атат. Жетпейт экен, эскириппиз, куруш керек десе, алар макул деп куруп жатат, ушул 386 миллион ичинде. Териштирүү иштеринде белгилүү болгондой, ТЭЦти оңдоого коротулган каражаттар айрым учурларда өтө эле көп көрсөтүлгөндүгүнө депутаттар нааразы. Видеонаблюдение дейт. По новому блоку, 128 видеокамера коюп турсуздар. Ошону 1 миллион 800 миң долларга. Мындай логический эме барбы? Камераларыңарды көрдүк, обычный китайский камера. Ар бир камераңыздар 14 500 доллардан обходились. Комиссияга берилген техникалык экономикалык негиздемеде таптакыр түшүнүксүз сөздөр жазылгандыгы, аны ким окуп макул болгону, ошол кездеги жетекчилердин шалаакылыгы деп баа берген эл өкүлдөрү дагы бар. Мен эми мынакей урматтуу комиссияга баарына окуп берейин. 56 бет 3-4-1-3 деген пункт менен. Аскар Алимбаевич. Мына мынтип турат. Если допускать расчленять деаратор после того, как расчленять и передать до 0 метров. Эмне түшүндүк вообще? Бир кыргызча, бир орус түшүнөбү ушундай сүйлөмдү? Почему на почти 400 миллион долларов вот такое халатное отношение со стороны правительства? Почему правительство досконально, скрупулезно каждое слово не изучало? Отурум учурунда жылуулук борбордогу авария боюнча маалымат берген мурдагы жетекчи Нурлан Өмүркулуу комиссия мүчөлөрүнө бир топ жагдайларды ачыктады. 31 январь күнү, это последний день января, кечинде көп документтерди кайрадан договорлорду жасалды деген информация түшүп атат. Ушул боюнча эмнени айта аласыз? 31 январда генеральный директор АО электрическая станция Кыдырбаевдин командасы менен ТЭЦте отделдин баары түн ишке калган, үйүнө кеткен жок алар. Ошо модернизация боюнча документтин баарын тең карап, туралаган жагын туралап, ошо
иште салышкан да. Эми экисинде мен уже жумуштан кеттим. Кандай тууралап албаган жагын тууралап деген эмне деген ал? Ачык айтып бериңиз. Ошо отделдин персоналын калтырып, ошо модернизацияга тиешелүү документтердин баарын тең булар алып, эмне болуп атканын билбейм, ошолорду карап эметип атышкан да. Негизинен комиссия март айынын башында жыйынтыкталмак. Бирок улам жаңы жагдайлардын чыгып жаткандыгына байланыштуу комиссиянын мөөнөтү узартылган. Эске салсак, комиссия курамында 12 эл өкүлү бар. Онкологиялык борборго керектүү жабдууларды сатып алууга деп Кумтөрдөн бөлүнгөн $10 миллион бюджетти айланып өтүп көзөмөлдөн чыгууда. Каражат бюджетке которулбай атайын түзүлгөн коомдук фонддун эсебине түшүүдө дейт эл өкүлү. Ал эми коомдук фонддун каражатынын сарпталышын эсеп палатасы да башка мамлекеттик бир да орган текшере албайт. Маселени депутат Айсулуу Мамашева парламенттин кароосуна алып чыкты. 6 ай мурда түзүлгөн онкологиялык кызматты колдоо деген аталыштагы фондко Кумтөр берет деген $10 миллион $7 миллиону которулган. Ага заманбап медициналык жабдуулар сатылып алынмак. Каражат коомдук фонд аркылуу бюджетти кыйга өтүп жатканы депутатта күмөн ойлорду пайда кылды. Максатсыз колдонулса кийин акчанын дайыны сураксыз калат деди эл өкүлү. Баарыбыз бир эле ошол тилек менен жүрөбүз, ошол жабдуу алынсын деп. Бирок эмне үчүн коомдук фонд түзүлдү? Эмне үчүн ошол эле акча түздөн түз ошол онкология борборго түшпөй, алар эле ушул бүт жабдууларды алмак. Бирок бүгүнкү күндө ортодо фонд түзүлүп, ал фонд мындай белгисиз адамдар менен кирип калганын ошол сөз туулап атат да, кантип кандай критериялар менен бул адамдар фондко кирген. Мисалы азыр бул коомдук фондту счетный палата текшере албайт. Ошондой эле башка мамлекеттик акча мамлекеттин көзөмөлүнүн алдында болуш керек. Бүгүнкү күндө андай жок. Бүгүнкү күндө Кумтордон келген акча тилекке каршы көзөмөлдөн чыгып атат. Эмне үчүн бул акча биздин бюджетибиз аркылуу түшкөн жок? Дал ушундай эле фонд айлана чөйрөнү коргоо агенттигинде дагы түзүлгөнү көп суроолорду жаратууда. Маалым болгондой, Кумтөр экологияга кенемте катары бермей болгон $50 миллион. Ал коомдук фонд аркылуу кантип иштетилет? Көпчүлүк депутаттар министрликтерге караштуу мындай коомдук фонддун түзүлүшүн мыйзамсыз деп атады. Өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ошол жерде сиздердин укугуңуздар жана милдеттериңиздер так жазылган да. Бирок менин оюмча, мен адассам сиздер оңдоп коюшуңуздар мүмкүн. Коомдук фондду түзүүгө сиздерге эч кандай бир мыйзам жол бербейт. Макулбу? Ошондуктан башка жолуңуздар жок. Депутаттар туура айтып атат. Сиздер мамлекеттин акчасын бюджет менен гана иштеткенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондой эле бул акчалар мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын негизинде иштеш керек. Я понимаю, если этот общественный фонд берет деньги не только у Кумтора, или не столько у Кумтора, он берет там у Джируя, у других компаний, со всего мира собирает эти деньги. А как это? Правительство, сторона переговорщика добилась на переговорах хороших условий, выделения $10 миллионов. И вдруг ему ставят условия, чтобы эти деньги были вне казначейства, вне бюджета. Это значит, вы сами заинтересованы в этом. Начал же работать новый бюджетный кодекс. Мы все специализированные средства всех министерств и ведомств ввели в бюджет страны. Через единый счет казначейский сейчас проходят все деньги. Вот такие серые схемы потом заканчиваются плачевно. Өкмөттүн өкүлү жабдууларды тез арада сатып алуу кызыкчылыгы менен ушундай фонд түзүлгөнүн айтты. $10 миллион использовать керектелбей калса, кийинки жылга кантип өтүп кетет. Анын таржамалыгында болуп, ошондон бир аз коркушуп, ушу не бюджетный кылып койсок, общественный фонд түшсө, ошону эртерээк түштө деген сунуш менен өтүп калыптыр да. А негизи баягы бюджет аркылуу бюджетте каралып, чагылдырып туруш керек болчу да. Анткени менен фонд түзүлгөн 6 айдан бери деле эч бир жабдуу сатылып алынбаптыр. Эл өкүлдөрү онкологиялык борборго керектүү жабдууларды сатып алууну создуктурбай, тездетүү тапшырмасын берди. Рак клеткалары күтүп турбайт. Бир жылда 18 000 адам дабасыз дарттан көз жумду. Кыргызстанда рак болуп ооругандар көбөйүп, жылына 5 000 адам чалдыгууда. Миңдеген адамдар мүнөт сайын оорусу менен күрөшүп, өлүм менен өмүрдүн кырында заманбап медициналык жабдыктардын келишин зарыгып күтүп жатат.
Бул арада финансылык чалгындоо кызматын жоюп, УКМКга өткөрүү сунушу берилүүдө. Депутаттардын белгилөөсүндө алар мамлекеттен ири суммада эмгек акы алат, а бирок жасаган иштеринин жыйынтыгы байкалбайт. Бюджетке жарыбаган киреше алып келүүдө. Мекеменин жетекчиси Айбек Кадыралиевдин билдирүүсүндө, кылмыштуу кирешелерди адалдоо жана террористтик экстремисттик иш-аракетти финансылоого байланышкан операцияларды иликтөөлөрдөн 2017 жылы 500 000 сомго жакын гана каражат алып чыгышкан. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөлөрү чалгындоо кызматынын аткарган иштерин канааттандырарлык эмес деп баа берди. Ипотекалык программа агартуучу менен ден соолук сакчылары үчүн ылайыксыз болуп жатканын социал-демократтар кескин сынга алды. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу мугалим менен дарыгер үйлүү боло албаса, анда арзан турак жай программасы ким үчүн? Анын үстүнө ипотекалык компания бюджеттин каражатына үй салып, бирок батирлерди коммерциялык куруучу ишкерлерден да кымбат сатууда. Вице-премьер-министр Санжар Мукамбетов мамлекеттик ипотекалык компаниянын аткарган иши тууралуу расмий тилде узакка созулган баяндама жасады. Элекүлүү Асылбек Жээнбеков жыйынга катышкандардын 99% кыргыз тилдүүлөр экенин белгилеп, бул жагдайда эмне үчүн эне тилде сүйлөй албайбыз деп баяндамалар кыргызча болушун талап кылды. Абсолюттук көпчүлүгүбүз эне тилибиз мамлекеттик тилде. Бирибиз менен расмий тил менен сүйлөшүп атабыз. Эми муну ал жактан карасаң абсурд да, кандай дейсиң? Biz эне тилибизди өнүктүрөбүз деп атат. Кантип өнүктүрөбүз? Өзүбүз бирибиз менен расмий тил менен сүйлөшүп атсак. Бул эскертүүдөн соң жыйын мамлекеттик тилде уланды. Ипотекалык компаниянын жетекчиси билдиргендей, жалпысынан өлкөдө 248 000ден ашык адам турак жайы жок деп катталган. Арзан турак жай программасы менен 2700дөй бүлөгө ипотека берилген. Муну менен муктаждардын 1% гана турак жай менен камсыз болду. 2767 кишиге ипотекалык насыя берилди. Ушул багыт боюнча биздин үстөк пайызыбыз азыркы күндө 8-10% түзүп атат. Жеткиликтүү турак жай долбоору кайра эле аз айлыктуу мугалим дарыгерлерге жеткиликсиз болуп жатканын эл өкүлдөрү айтты. Эгер алар ипотека алса, 15 жыл ачка отурушу керек. Ипотекага катышуу үчүн 1 айлык киреше аз дегенде 40 000 сом болууга тийиш. Мындан улам 1300 киши ипотекалык программадан баш тарткан. Колдон келишинче элдерге икемдүү кылып берет. Чындыгында не только мугалимдер, медсестралар да такыр ала албайт мунучу. Эч ким ошондуктан кайтарып атышат. Эгерде шаардан алып атса, бир комнаталуу батир азыркы убакта 1,5 миллион сомдон кем эмес болуп атат. Ошондо алар жок дегенде 20 000 сом төлөш керек айына. Биздин PTI коэффициентибиз, был общепринятый всемирный показатель, по которым выдаются ипотечные кредиты, он должен быть не менее 50%. То есть 20 000 төлөй турган болсо, анда кирешеси 40 000 болуш керек. Андай 20 000 кантип жана мугалим төлөсүн? Туура мында реалист болот. Туура ошон үчүн жолун издегиле. Шаарда 5 жылдан ашык иштеген, туруктуу иштеген, ишканада иштеген жарандарга шаардан турак жай алганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Себеп шаарга пропискага туруу үчүн кыйын. Бюджеттен бөлүнгөн 2,5 миллиард сомго ипотекалык компания өзү дагы Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатканы маалым болду. 1 чарчы метрин $570 сатышат. Мамлекеттик ипотека болгону менен баасы коммерциялык үйлөрдөн дагы кымбат болуп жатканын эл өкүлү Чыныбай Турсунбеков сынга алды. $350 пайдасы менен куруп берет фирма деп айтты. Бул пайдасы менен де Бишкектин ичинде азаттык крупнопанельный үйлөр. А биз болсок, поскольку сейсмоустойчивый болсун деп нарында эмне тиги күч органдарына баары урап калып басып калсын деген үйлөрдү куруп атышабы? Жок, биз андай түшүндүрүү жарабайт. А Бишкекте азыр ортомо баа кандай? Бишкекте минимально под самоотделку $600 тегеренде болуп атат. $400 сатып аткандар да бар, $500 сатып аткандар да бар, $600 сатып аткандар да бар. Туура салынышына жараша. Баасында проблема бар экен. Депутат Осмонбек Артыкбаев инвесторларды тартып, шарттарын Сингапурдагыдай ийкемдүү кылса, муктаждардын үй көйгөйүн жеңил эле чечип койсо болорун айтат. 30-40 жылга алса, аны азыр Сингапурдун тажрыйбасы ушундай экен. Бул квартираны алып туруп, эгер анын акчасын төлөй албаса, арендага берип коет экен, мында доступный баа менен. Мамлекет кармап турат экен. Анан бирок адамдын акыбалы оңолуп кийин ошол төлөй турган акыбалга жеткенде,
кайтара ал выкупать эте баштайт экен. Вот ушунчалык мындай шарт жакшы түзүлгөндө жаран үчүн. Өкмөт 2% ипотекалык компания өзү дагы 2% маржа кошот. Ал эми банктардын тиккен акчасы дагы 4%. Ошентип ипотеканын үстөгү 8-10%га чейин чыгууда. Фракция депутаттары үстөк пайыздарды минималдуу азайтуу, мөөнөттү максималдуу узартуу аракетин кылуу керектигин айтты. Эң муктаж болгон мына бүгүнкү күндө айлыктар аз, мынакей саламаттык сактоо жана билим берүү. Жана бүгүнкү күндөгү мүмкүнчүлүктөр чектелген биздин адамдар. Ошонун арасында жанагы детдомдордон чыккан балдар көчөдө калып атат бүгүн. 18-ге чыккандан кийин мыйзам боюнча мамлекет аларга турак жай менен камсыз кылыш керек. Ошол учетто да жок болуп атат деп ойлойм мен. Ошолор түз эле ошол детдомдон чыгып эле жанагындай кылмышкерлердин катарына кошулуп эле анан түрмөнө карай жөнөп атат да. Эске сала кетсек, арзан турак жай программасы 2020 жылга чейин деп белгиленген. Ушул тапта үйгө муктаж 11 000 адам кезекте турат. Кыргыз темир жол ишканасы банкротко кептелип жатканын депутат козгоп чыкты. Вагон сатып алууга бөлүнгөн 8 миллион 300 000 доллардын дайынын эл өкүлү Жанар Акаев иликтемей болууда. Жол жүрүү эрежеси боюнча экзамен тапшырган 18 кичи автобустун айдоочулары баары сынактан кулады. Жол кырсыгы көсүүдө. Кадамжайдагы сымап комбинатынын тагдыры эмне болду? Мына ушул сыяктуу актуалдуу маселелер аркыл маселелер саатында көтөрүлдү. Бажы союзуна киргени айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилүүгө тийиш. Ансыз биздин көмүр өндүрүүчүлөр тендерге катыша албай калат. Жанагы мамлекет сатуу боюнча алар мыйзам киргизген. Ушунун алкагында. Бирок ал жогорку кеңештин комитеттеринде каралбай жатат деп турат да. Азыр мына март, апрелдерде уже тендерлер башталат. Мен өкмөттүн өкүлү Ашырбек Мойдунович, ушундагы бир сиздер дагы бир комитеттер менен сүйлөшүп, тездетип өткөзүп берсеңиздер. Себеби дегенде алар жетишиш керек да, бул мыйзам өтүп, биздин жергиликтүү көмүр катчылар тендерге катышканга укугу болуп калат да. Анткени квота берилбей калат. Казакстандын көмүрлөрү жана маркаларга набият этилип калат экен да бул боюнча. Ошон үчүн ошол мыйзамды тездетип берсеңиздер. Суга тайдоо жерлерге мыйзамсыз түшкөн конуштардын жерин кандайдыр тартипке келтирбесек проблема тереңдегенден тереңдей бере турган. Мыйзам негизинде мыйзамдуу баарын тең ыкчам маселе чечип кое турган болсок, мындан ардагы жанагындай мыйзамсыздык же болбосо мыйзамды бузуу жолу менен курулуштардын баарын тең биз жоопко да тартканга жакшы болот эле. Созгон сайын ушул маселени, бул маселе курчуп атат. Кечээ жакында эле Ноокатта жер титиреди. Мурун эле керектен чыккан Жиппром мектебине окуучулар кире албай калышыптыр. Бир канча ата-энелер мага телефон чалышып атат. Биз бүгүн өзүбүздүн балдарды мына жер титирөөдөн кийин мына биз атайы барып көрдүк дейт, жер титирөөдөн мектепке бардык дейт, үйдөн чыгып дейт. Балдарды жөнөтүүдөн коркуп калдык дейт. Ал жерде МЧСтин заключениясы бар. Өтө кооптуу абалда турат да. Бүгүнкү күндө мейли бюджеттен акча бөлүнүп токтотуп эле коюп атабыз да, мындайча айткандачы. Билбейм кандай приоритет менен сиздер ушу тандап атасыздар, мен түшүнбөй айтам да. Жылыга көчөт отургузулган менен анын өскөнүнө көзөмөл кылган жан жок. Жыл сайын 20 миллион, 30 миллион көчөт отургуздук, мындай кылдык деп акыркы 10 жылды эле алсак, андай бир аз Кыргызстан бүтүнө токой болуп кетишибиз керек эле да. Бирок тилекке каршы ошол бүгүн андай болбой атат. Мына азыр дагы жаңы демилге менен өкмөт чыгып атасыздар, Бишкектеги токой паркы деп. Мына ушундай демилгелер көп болот. Бирок ошонун азыр биз мындай сапатын карасак да, 2-3 жылдан кийин канчосу өндү, канчосу кабыл алынды, алынган жок дегендейчи. Мына ушуга бир катуураак көзөмөлдү кылып, азыртана жөн эле отчет менен эмес, мындай бир реалдуу бир иш менен көрсөтсөк жакшы болот эле деген ойду айткым келет. Бишкек шаарынын көчөлөрүнө былтыр асфальт төшөлгөнү менен быйыл жарабай калып жаткан фактылар бар. Ошол нерсеге биз көзөмөл кылып, ошол эксплуатацияга прием кылып атканда биздин кызматкерлер, мамлекеттик органдар ушуга бир кылдаттык мамиле менен караш керек да. Если ошондой нарушение менен кабыл алган болсо, эксплуатационерди кайра биз уголовный кодекс болобу же бир нерсе менен чара көрүшүбүз керек. Кыргыз темир жолу ишканасына бөлүнгөн 8 миллион 300 000 доллардын дайыны табылбай кала турган болду. Тендер менен келди деген вагондор талапка жооп бербейт. Январдын аягына чейин 150 вагон келип иште башташ керек болчу. Мына февралдын аяктап атат, бүгүн март болду. Бүгүнкү күнгө чейин вагондор келе элек.
Анын болгону 40 келди, анын дагы 10го жакыны азыр талапка жооп бербеген эски тетиктер менен келген. 40 вагон тең тендердин талабына жооп бербейт. Мына менин колумда башкы инженер Лиличенконун колу коюлган тастыктоочу документтер турат. Азыраак акчага тендер өткөрсөң алыска айылдарга эч ким келбейт экен. 300 000 сомдук тендерлер бар экен. Ага эч ким катышпайт дейт. Анан кийин проект өткөндөн кийин бар жок болгондон ошо не освоено болуп акча кайтып келип атат дейт. Ушундай бир 500 000 сомго жетпеген сумманы же болбосо 1 миллионго жетпеген сумманы алыскы райондорду 5 тендерлі айыл өкмөттүн немесинен өткөрө турган кылып берип койбойлу ушуну. Бир отурумда карап көрсөңүздөр ушуну. Сүйүнчү бул сүйүнтпөй эле күйүнтө турган болду дегендер да бар. Мына аябай мактаныч деле коомдук телеканалдан премьер-министр баш болуп, биз мына электрондук форматта өткөрөбүз, коррупция болбойт, оңойлотобуз деп кана оңойлоткону. Ошол жерде электрондук арыз кабыл алабыз деген, электрондук арыз кабыл албай эле жатышат. Ошол социалдык өнүктүрүү министрлигинен бардык делолорду көтөрүп барышат экен кагаз жүзүндө. Бул эми күлкү келерлик да. Улам барган сайын төрөт үйлөрүнүн акыбалы начарлап барат. Балдарды төрөгөндө ошол эле төрөт үйлөрүндө жанагы күбөлүктөр берилсе дейт. Анткени бул факт бала төрөлдү. Эч кандай мен ойлойм лишний документ чогултуш кереги жок. Ошо замат күбөлүк жазылса. Экинчи маселе бул жанагы төрөт үйлөрдүн өзүнүн акыбалы. Нагрузка өтө чоң дейт. Ошол 3 эсе нагрузка көп болуп атат. Айымдар төрөп атат. Бул абдан жакшы. Бирок шарттар. Өзүбүз алтын өндүргөн менен зергер буюмдар үчүн алтынды сырттан импорттоп келет экенбиз. Биздин на внутреннем рынке ювелиры почти около 2 тонн импортируют сюда. Это туристическая фишка. Если туризм өнүктүрөбүз десек, элдер келип сатып алса, мына Турцияга эмнеге бар? Биздин жарандар наши едут в Турцию, скупают золото. Ювелирные изделия, я имею в виду. Индия этим. Хотя эти страны, вообще у них производства золота такого нет. Айтылчу сөздөр айтылды. Ал эми аны аткаруу боюнча өкмөт эмне кылат, аны убакыт көрсөтөт. 8 март аялдардын эл аралык күнүн утурлай жогорку кеңеште айылдык кеңештерде аялдар үчүн 30% квота аттуу Кыргызстан аялдарынын улуттук форуму өттү. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 100дөн ашуун жергиликтүү кеңештин аял депутаттары жана гендердик маселе менен иш алып барган коомдук уюмдардын өкүлдөрү келди. Төрага Тастанбек Жумабеков Кыргыз тарыхындагы кыраан аялдарды эскерип, алар мамлекеттин келечеги үчүн күрөшкөн инсандар катары калганын белгиледи. Азыркы учурда да парламентте депутат айымдардын саны министрлик жана башка жогорку жетекчилик кызматтарды аялдар аркалап жатышы демократиялык багытыбыздагы башкы жетишкендигибиз, деди ал. Ал эми өкмөттү алсак, биринчи вице-министрлик жана 2 министрлик кызматтарды айымдарыбыз аркалап келет. Ошондой эле бийликтин бир бутагы саналган жогорку соттун төрайымы башкарып, прокуратура жана борбордук шайлоо комиссиясынын башында да ардактуу айымдар отурат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын күчтүү болушу каржыдан көз каранды. Алардын бюджетин 2 эсе көбөйтүү зарыл. Мындай пикирин эл өкүлү Кенжебек Бокоев Талас облусунда шайлоочулар жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен болгон жолугушууда айтты. Талас эли менен жолугушууга депутаттар Алтынай Өмүрбекова, Жанар Акаев да барды. Анда элдин көйгөйлөрү көтөрүлүп, аны чечүү жолдору тууралуу ой бөлүштү. Жанар Акаев жогорку кеңештин депутаттары шайланып келген райондор менен гана чектелбей, башка аймактардын көйгөйү менен дагы иштеши керек деди. Эл өкүлү Алтынай Өмүрбекова да мындай жеринде жолугушууларды өткөрүү натыйжасын берип, проблемалар тезирээк чечилүүдө деп кошумчалады. Ошондой эле Таласта Республика Ата журт фракциясынын коомдук кабылдамасынын ачылышы да болду. Мектептердин курулушу, бала бакча, мисалы Талас шаарындагы прокуратура, салык органы, дагы бир органдар ГОВДнын мурунку бала бакчанын имаратында отурат. Ошону бала бакчага шаарга алып бергиле дейт. Албетте биз буну барып парламенттен көтөрүп, өкмөткө көтөрүп туруп, ошол эле прокуратура, ГОВД, салык кызматына башка имаратты алып берип туруп, мурунку бала бакчанын имараттарын ушул шаарга алып берүү жөнүндө маселени коебуз. Сиздер парламент берүүсүн көрүп жатасыздар. Берүүнүн кийинки бөлүгүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өкмөт жөлөк пул берүү системасын дээрлик мурдагыдай калтырууда. Эгерде бир үй бүлөнүн мүчөсүнө 1420 сомдон азыраак болсо, анда бул үй бүлөлөр ошо жөлөк пул алганга укугу болот да. Бишкек четине административдик шаарча куруу идеясы айтылды. Ал экологияга таасир этеби? Өзүнчө административ городок кылып, инфраструктурасы жолун кенен кылып, дук полосун салып,
Ат жалында ойноп шамал менен жарышкан кыргыз жигити. Мындай сапатка ээ болгон саяпкер депутат Курманкул Зулушев. Ден соолукту чыңайт, эрдикти сынайт, мына көрүп атасыздар. Өкмөт жөлөк пул берүү системасын дээрлик мурдагыдай калтырууда. Айрым өзгөчөлүктөрүн атасак, эми муздаткыч, кир жуучу машиналар текшерилбейт. Унаа, трактор сыяктуу бир аз чоңураак техника эсепке алынат. Буга бюджеттен кошумча каражат талап кылынбайт. Эске салсак, жөлөк пул тууралуу жаңы мыйзамдын аткарылышын өкмөт 1 апрелге чейин жылдырууну суранган эле. Республика Ата журт фракциясы мыйзамдын аткарылышы тууралуу отчет угуп, өкмөттүн ишин жетишсиз деп тапты. Малым болгондой жөлөк пул тууралуу мыйзамдан балага жөлөк деген пункт алынып салынды. Тактап айтканда 3 жашка чейинки ар бир балага 700 сомдон берилбейт. Колунда жок үй бүлөлөргө гана жөлөк пул чегерилет. Ал 900 сомдун тегерегинде болот. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын акчасын 30%га көбөйтүп берүү жагы каралууда. Адилеттүүлүк үчүн байкыл биздин болсо инвалид мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын маселесин ошол бериле турган жөлөк пулдарга биз болсо 30% ошол ловызыларга кошуп берели деп чечип атабыз. Социалдык өнүктүрүү министринин ырасташынча, эгер мурда үй бүлө мүчөсүнүн кирешеси 900 сомдон ашса, жөлөк пул берилчү эмес. Азыркы учурда ал 1400 сом деп белгиленүүдө. Жөлөк пулга муктаждыкты айыл өкмөттөрдө түзүлгөн комиссия аныктамакчы. Мал жандыгы барбы, канча мал жандыгы катталган, жүрүп турган машинеси барбы, баягы айыл чарба техникасы барбы, комбайн жана башка бирдемелер дегендей, участогы барбы, участогунан ошондон доход түшүп атабы, кандай жер, аженден примерно кандай доход алат дегенин баары расчеттору бар да. Ал эми бала төрөлгөндө 4000 сомдон сүйүнчү пул берүү тууралуу мыйзам ишке кирди. Депутаттардын айтымында мында дагы процессти тездетүү үчүн тыйын өндүрмөй башталган. Мыйзамды каралган жардамды алуу үчүн бир топ справка, аныктамаларды топтомой, бир чиновниктен башкасына чуркамай сыяктуу көрүнүштөр албетте коррупциялык коркунучтарды жаратып атат. Мына мисал үчүн Октябрь Бишкектин Октябрь районуна кече бир телефон чалып, өзүбүз сурамжыладык депутаттар. 35 киши кайрылыптыр. Сүйүнчү жөлөк пулду алыш үчүн. Анын ичинен 4-өө гана алыптыр. Жалпы карапайым элден суразак, справкаларды алуу үчүн дагы башталыптыр. 200 сом берсең тездетем, 500 сом берсең тездетем, ана мына деген коррупциялык көрүнүштөр башталды. Республика Ата журт фракциясы башында жөлөк пул боюнча мыйзамдын аткарылышын канааттандырарлык эмес деп баалап жаткан. Бирок өкмөт мүчөлөрү өңчө аялдар болгондуктан майрам алдында маанайды түшүрбөйлү деп чечти. Балдарды моралдык жактан да коргоо учурдун актуалдуу маселеси болууда. Сексуалдык зордук зомбулукка, урт токмок жеп, ырайымсыз мамилеге кабылган балдар азайбады. Анткени жаш балдарга зулумдук кылгандардын жазасы жеңил болууда же жаап жашырылып окуя бара-бара унутта калууда. Ал эми тагдыры талкаланган балдардын жүрөгүндө кара так кетпейт. Андыктан эл өкүлдөр ошол чечим чыгарган соттор менен прокурорлордун жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштоодо. Өлкөдө баланын кызыкчылыктарын камсыздоо принциби иштейт. Буга ылайык ар бир бала ар тараптуу өнүгүү үчүн керектүү болгон жашоо деңгээлине укуктуу. Балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын камсыздоо боюнча ченемдик укуктук база түзүлүп, бир нече стратегиялык иш программалар жүзөгө ашырылып жатыптыр. Бул жерлердеги балдар иштери боюнча комиссияга жиберилген материалдардын убагында каралбай жаткандыгына байланыштуу ушул маселелерди кароо боюнча 67 бул сунуштамалар жөнөтүлгөн. Бирок өспүрүмдөрдүн абалын жакшыртуу боюнча мыйзам чыгаруу базасына жана кабыл алынып жаткан чараларга карабастан, акыркы учурда балдарга карата зомбулуктун үрөйдүү учураган окуялар катталууда. Соттор тергөө учурунда квалификацияны туура эмес коюп, чыныгы кылмышкерлер өтө жеңил жаза алган учурлар бар. Жеткинчектерге карата болуп жаткан ырайымсыз мамилелер жана зомбулуктардын негизги себеби бул ата-энелердин милдеттерин тийиштүү же толук аткарбай жаткандыгында. Көпчүлүгү оор кырдаалга кабылган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн же ата-энеси эмгек мигранты болуп кеткен балдарга карата болууда. Предлагаю включить в повестку вопрос, значит, по ситуации с детьми, то есть это включает комплекс вопросов. И насилие в отношении детей, и суициды, это и вопрос детей, которые находятся в интернатных учреждениях и так далее. Тестерлерге карата сексуалдык зордук зомбулук көрсөткөндөргө тосмарын жазып берсе, анын жарактуулугун жокко чыгаруу зарылдыгын сунуштаган депутат бул багыттагы иштер жүрбөй жаткандыгына нааразы.
эгерде ошол жаш тилек балдарга кылмыш жыныс кылмыш иши болсо ошол тосмо кат каралбасын деген. Бирок тилекке каршы менимче өтпөй калды. Ошого сиздердин көз карашыңар кандай? Менимче ошол аябай жакшы болмокта. Аларга корду көргөзгөн болсо, баягы сексуалдык жактан, аларга андай кандай десем, алым норма мисалы үчүн андайларга тарабайт, азыркы сиз айткан. Бирок карап көрүш керек. Биз толугу менен колдойбуз эгерде ошол сиздер макулсуздар, кубат табылыш сизде макулсуз. Балдардын зомбулукка кабылып калган учурдагы жаңылыктары байма-бай чыгып турат. Аларга көрсөтүлгөн кыйноолордун фактысы азайбай жатат. Балдарды кордогондор көп учурда соттон акталып, же ата-энесинин тосма арызы менен элдешип алган учурлар көп. Буга жол бербөө үчүн балдарды коргоо саясатын жакшыртуу үчүн бир нече сунуштарды Жанар Акаев берди. Балдар зордук зомбулукка кабылган учурда алар көбүнесе жанагы арыз жазылбай, мындай көз жазымда калып кетип атат. Ошону эске алсаңыздар, анан мына социалдык өнүгүү министрлиги мага дагы бир маалымат берип койсоңуздар. Мына ДЦП менен ооруган балдардын саны жана алардын ата-энелери өкмөттөн кандай колдоо алат, канча пенсия алат, жанагындай колдоо иретинде. Ошону берсеңиздер, биз дагы муну бюджеттен көбөйтүшүбүз керек. Интернетте тарбияланып жаткан улан кыздардын жогорку билимдүү болушуна шарт түзүүнү эл өкүлү сунуштады. Мындан тышкары ал интернеттеги уят видеолорду көрүүгө тыюу салууну үндөдү. Эң негизгиси интернет булактарын көзөмөлгө алыш керек эле. Мен bundan мурун 2 жыл мурун дагы ушуга айтып кеттим элем ушу. Төрага Дастанбек Жумабеков, эне бала мээрими кризистик борборунун жетекчилери Иса Өмүракунов жана Талайгүл Арзыматованы кабыл алды. Ал экөө балдар үйүн түптөп, учурда ар башка курактагы 30дай баланы өз балдарына кошуп чоңойтуп тарбиялап жатат. Өздөрүнүн бул аракетин балдарды катуу сүйгөндүктөн деп жооп беришет алар. Төрага алардын чыдамкайлыгына, эмгегине терең ыраазылыгын билдирди. Спикер Өмүракунов менен Арзыматовага ыраазылык кат берип, балдар үйүнө материалдык жардам көрсөттү. Программаны улантабыз. Түштүк Кореядагы эң алдыңкы клиникалардын биринде мекендешибиз Сонун Уламбекованын бетине акысыз операция жасалды. Ал 2 жыл мурда жол кырсыгына кабылып, өтө оор жаракат алган эле. Ошол кырсыкта апасынан дагы айрылып калган. Жабыркаган кыз өң келбетинен кысылып, элден тартынып, көз жашын төккөн күндөрү көп болгон. Эми пластикалык операциядан кийин ал жашоосун жаңы барактан баштады. Кызга КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жардам берген. 2016 жылы жол кырсыгынан Сонундун апасы көз жумган. Ал эми кыз башынан, денесинен көп травма алып, тынбай дарыланууга дуушар болгон. Кырсыктын кесепетинен анын бет түзүлүшү жагымсыз абалга келип, Сонун Уламбекова достору, тең туштарынан алыстап, качып өзүнчө убакыт өткөрүүнү адатка айлантып алган. На лицо это очень трагично. Биринчи күндөрү аябай кыйын болду. Ыйлап эле жүрдү. Сонундун маанайы түшпөсүн деп биз үйдөгү болгон күзгүлөрдүн баарын алып койдук. Телефон да колуна берген жокпуз. Она плакала. Бирок кандай болгон күндө дагы Сонундун өзүнө болгон ишеними, сулуулугун сактап калары тууралуу максаты күч эле. Мүнкүрөп отура бербестен ал КСДП фракциясынын лидерине пластикалык операция жасоо үчүн Корей тарап менен сүйлөшүп берүүсүн өтүнгөн. Депутат Иса Өмүркулов кыздын кайрылуусун колдоп, көйгөйүн чечүүгө аракет жасаган. Стал вопрос о пластической операции. Бизге кайрылганда 18 жаштагы кыздын тагдыры эч кимди кайдыгер калтырган жок. Баарлап болушунча Сонунга жардам берүүнүн аракетин издедик. Колдон келишинче пластикалык операцияларды жасай турган клиникаларга кайрылдык. Тасыккан тажрыйбалуу хирургдар Түштүк Кореяда жасап берүүнү кабарлашты. Ошентип демөөрчүлөргө дагы кайрылып, 18 жаштагы мөлтүр кыздын маселеси чечилди. Сонун үчүн Түштүк Кореяда өң келбетин өзгөртүү, кымбат баадагы операция жасатуу бир гана кыялымда гана бар эле. Эми минтип колуна авиабилетти кармап, ал жака учуу рейсин күтүп турган чагы. Узакка созулган операцияны Түштүк Кореядагы эң алдыңкы клиникалардын тажрыйбалуу хирургдары жасашты. Мурунку Сонун менен учурдагы Сонунду салыштырып болбойт. Кысылып, тартынып жүргөн бийкеч, жашоону сүйүп барктаган наздуу кызга айланды. Келечекке бийик максаттарды койду. Я даже не верила, что это мой нос. Мен өзүмдү көрүп аябай таң калдым. Кубанганымдан ыйлап дагы жибердим. Мага өзгөчө мурдума жасалган операция кубантты. Эч нерсе билинбейт, дагы оңдоп түзөө керек экен. Кайталап, бирок ушуга дагы шүгүр, сүйүнүп жатам. Жалпы КСДП фракциясына ыраазылык билдирем. Ушунчалык мага камкордугуңуздар мени жаңы жашоого жетеледи. Алдыга сонун максат иш пландарды койдум. За такой большой труд, огромный.
за человечность, за понимание, за труд. Эл өкүлү Борбор калаадан унааларды чыгарып кетүү үчүн шаар четине административдик шаарча куруу сунушу менен чыкты. Бул ой ишке ашса, шаарда бир аз аба тазаланат дейт демилгечи. Административдик шаарча куруу менен дагы эмнелерге жетсе болот, экология түрмөгүнөн жооп алабыз. Бишкек шаарында экологиянын бузулушу бөлөк шаарлар, например, Кытайдын чоң шаарларына салыштырмалуу, же бир чоң промышленный шаарларга салыштырмалуу бизде андай промышленность деген өндүрүш жок да. Өндүрүш жок. Бизде только ошо экологияны көпчүлүгү автомобилдер бузулат. Автомобилдер. Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр Бишкекте тыгын толтура, орусча айтканда пробка деп коет. Машинанын түрү көп. Артынан булуш тилен түтүнү буркураган машиналар жүрөт. КамАЗдар жүрөт, грузовой машиналар жүрүшөт. Бүттөн эле анан жана бизде дөңгөлөктөрдөн уулуу зат чыгат. Мына дөңгөлөктөрдү Европада, Германияда албай, нормадан өтпөй алган протекторлор жерген дөңгөлөктөрдү алар ыргытат. Алар айдабайт. Алардан уулуу зат асфальт менен дөңгөлөк айланганда уулуу зат чыга баштайт. Бул аябай ден соолукка аябай мындай таасирин бере турган уулуу затта. Буларды керек болсо күйгүзгөнгө да болбойт. Бизде болсо дөңгөлөктөрдү күйгүзүп атат. Мончо жагып атышат. Мына ошонун кесепетинен автомобилдердин көптүгүнөн, ошолор дөңгөлөктөрүнөн чыккан, ошолор түтүндөрдөн чыккан, экологияны бузган, кара түтүндүн баары ошондон да. Мына бизде азыр Бишкектин ичинде Союз малында салынып калган бүт министерство, ведомстволордун баары ичинде ар кайсы жерде. Мына азыр строительный компаниялар дүркүрөп бум болуп өсүп атты, кичине токтоп калды, бирок азыр деле центрда өзүңөр көрүп атасыңар, 1 гектар жер канча турат? Почти 7-8-9 миллион долларга чейин турат. Жакшы жерде келет. Бизде, например, МВДнын зданиясы канча соток гектарды ээлеп турат. Минфин ээлеп турат, Минсельхоз ээлеп турат, Минкультура ээлеп турат, Минобразование ээлеп турат, эмне ГРЭС ээлеп турат, департаменттер, жана башка агентстволор бүт ээлеп турат. Мына Астанада административный шаар деп коет, өзүнчө салынган административный корпустар баары тең. Мына биз муну иштесе болот, проектин чийип, өзүнчө административный городок кылып, инфраструктурасы жолун кенен кылып, двух полосный кылып салып, МВДсин ошол жерге, прокуратурасын ошол жерге, СМБсын ошол жерге, баардыгын тең бүт конкретно чийип, проектин согласовать, бизнесмендер менен инвесторлор менен сүйлөшсө болот. Мына МВДнын зданиясын берем, бул здание МВДга тиешелүү проект боюнча. Боюнча баага бааланып, мынакей макулдугун алып туруп, анын акчасын тияка котортуп, аны салдырып, бүттөн чубалжып Бишкектин ичинде бирөөсү МВДга баратат, бирөөсү тиги Минобразованияга баратат, бирөөсү департамент, бирөөсү ГРЭСке баратат. Ошонун баары тең шаардын бир четинде, бөлөк жерге, бир жерде болсо, бир жол менен барып, бир жол менен кеткен бир инфраструктурасы менен салынса, шаардын ичинде машина бир пастаса. Экинчиден мэрия тездеш керек. Троллейбус менен автобустарды алып келип коюш керек да, илгеркидей болуп, бусиктердин баары сырткы шаар сыртына пригородтора чыгарыш керек дагы. Алардан бошоп калган шоопурлардын баарын автобус троллейбуска отургузуп, жумуш менен камсыз кылып, баягы остановкаларда интервал кайсы маалда саатын баарын жазып коюп, остановкага көндүрүш керек. Эл остановкада туруп, 5 мүнөттөн автобусум келет, мен кетем, 5 мүнөттөн троллейбусум келет дегенге баягы ошого өтүш керек. Ошондо шаардын ичи баягы пробка да болбойт, шаардын ичинде загазованность, экология бузулушу да болбойт. Кыргыз-казак чек арасындагы мүчүлүштүктөр эми бир беткей жолго салынат. Бул тууралуу эл аралык иштер коргонуу жана коопсуздук боюнча комитетинин отурумунда айтылды. Чек ара кызматынын төрагасынын берген маалыматы боюнча Кыргыз өкмөтү менен казак өкмөтүнүн ортосунда чек аралардын режими жөнүндө макулдашуу келишими түзүлгөн. Келишимге Астана шаарында кол коюлган. Эми эки өлкөнүн парламенттери ратификациядан өткөрүүсү керек. Макулдашууларга ылайык бул келишимде бир катар жагдайлар камтылган. Чек ара чыр-чатарын чечүү, мамлекет чек арадан чарбалык, аң улоо жана башка ишмердик жүргүзүү, коомдук саясий, маданий жана башка иш-чараларды өткөрүү. Бул сыяктуу эки тараптуу макулдашуулар буга чейин эле болуп келген. Айрым учурларда келишимдеги нормалар толук сакталбай калган көрүнүштөр кездешет. Бул жолку түзүлгөн келишимде кандай маанилүү маселелер камтылды деген суроо эл өкүлүн кызыктырды. Ар бир келишим, коюлган келишим улам жеңилдетиш керек да биздин арабыздагы мамиленичи. Жеңилдетиш керек, жакшыртыш керек. Мына чек ара өтүүчү келишимдер болсо, биздин эки тараптуу жарандарга да жеңилдетиш керек. Эмне жеңилдеди бир 2-3 жерин эле айтыңызчы. Маймактагы темир жол жана ошондой эле Аспара суусунун
ушеласы менен кетип баратканда биздин чабандардын өтүүсү шартты. Мурун кыйынчылыктар бар болчу. Ошондой эле суу ирригационный системанын ишкерлери да бир топтогон кыйынчылык бар болчу. Ошондо иш алып барууга көрсөтүлгөн. Өлкөнүн айрым аймактарында чек ара режимдери толук сакталбай келет. Маселен, Кеминдеги көк ойрок өрөөнүндө абал жакшы эмес. Депутат Каныбек Иманалиевдин айтуусунда бул өрөөнгө коңшу өлкөнүн аңчылары байма-бай кирип жүрүшөт. Иш жүзүндө территория бизге карайт. Документ жүзүндө. Реалдуу түрдө Казакстан пайдаланат. 28 000 гектар жер. Бир тиын акча төлөбөйт. Чек ара заставасы жок. Гөлдөн түзөтөт семинес курушкан наркотранзиттин жолу, алар несі алу жолу. Болгону бир эле көпүрөнү оңдосо, ал жанагы жерге пост ашып, жыл бою байса болот, 12 ай бою болса болот. Сиз ошонун сметасын түзүп келиңиздер. Мунун декларациянын бул мыйзам биздин жерди корбогондо бул мыйзам эмне кереги бар? Келишимдер түзүлгөнү менен казак тарап айрым учурларда чек араны бир тараптуу жаап коюп жаткандыгы белгилүү. Мындай көрүнүштөр эми кайталанбашы керек дейт депутат. Кээ бир жагдайларда бир тараптуу жаалып калган учурлар көөлө болгон. Биздин эсибизден кете элек кечээ жакындагы эле биздин граждандардын аябай кыйын абалга түшүп калганы. Ошондон кийин пайда болгон келишимде Бул сыяктуу макулдашууларды коңшулаш башка өлкөлөр менен дагы түзүүгө жетишүү керек. Антпесе Тажикстан жана Өзбекстан менен чек арадагы чыр-чатактар кайталанып жатат. Чек арадагы чыр-чатактар чечүү тартиби аябай жакшы көрсөтүлүптүр. Ушул чыр-чатактарды кароо маселеси биздин башка коңшу мамлекеттер менен кайсы келишим негизинде теленет? Өзбекстан, Тажикстан менен. Мурунку СНГнын ичинде, то есть Советтер Союзунун ичинде, мамлекеттердин ичиндеги Кыргызстан менен Казакстан биринчи болуп ушу соглашение кол коюп жатат. Отурум соңунда бир катар сунуш пикирлерди эске алуу менен кыргыз-казак мамлекеттеринин чек ара режими жөнүндө макулдашууну комитет жактырды. Эл өкүлдөрүнүн хоббилерин сиздерге тартуулай бермекчибиз. Бул ирет саясаттан тышкары рубрикабыздын каарманы депутат Курманкул Зулушев болмокчу. Саяпкер депутат колун кезинен бери таптаган тулпары аламан байгеде алдына күлүк салдырбайт. Өз күлүгү менен сыймыктанып, депутат ат чабыш, улак, торпок тартыштарга жигердүү катышат экен. Жылкы баласын сүйгөн эл өкүлү ат үстүндө оюн көрсөтүп, улуттук оюндардын баалуулугу тууралуу маек курду. Ата-энем жылкычы болгон, жылкычынын үй-бүлөсүндө чоңойдум. Мен эс тарткандан жылкыга аралашып, ат минип чоңойдум да. Анан сиз айтып аткандай, кыргыз баласы ат таптайт, улакка, андан кийин күлүккө. Күлүк чапканга, жорго чапканга да. Биздин эми негизги кызыгуу бизде улак. Улактын көкбөрү 5-5, андан сырткары бизде эң негизги торпок улакка кызыгабыз да. Эми аттын тарыхына токтолсом, менде 2-3 ат бар. Ичинен ушу эң жакшы көргөнүм ушулар. Бул ат өзү Европадан келген, жаш кезинен тарбияладым. Аты Обама. Обама деп коюлган, паспортунда өзү бар экен. Ошондуктан балдарым кара экен, Обама деп жүрүп, Обама атылып кетти. Элде Обама деп ошондон Обама аталып калды. Бул эми ошо Европадан келген ат. Ушу торпок улакка, биздин көкбөрүгө жарай турган ат. Чуркайттаган, көрдүңүздөр, мындай миңдеген адамдарда топко киргенге күч болуш керек да. Кирип ошондуктан ушу асырап багып жүрөбүз. Мен 3 жашынан бери таптап келет. Аз 8ге чыкты. 5 жылда эле чоңоюп келет. 1 жылда чоңоюп келет. Улактын атайын формасы мындай. Башыңа аттын удары тийбеш үчүн кыштын күндөрү кулагыңан бери жаап аласың, кийилет. Андан үстүңө жылуу, удобный. Тартканда бул илинип калып, өзүңө тоскоолдук болбош керек да. Андан атайын өтүк болот, мына өтүк тектирип, бияга чоңойтуп ичинен защитник кийесиң, что өтүк үзөңгү тиет, бутуң ооруп айрылып калбаш үчүн. Бул жанагы эле спорттордо, футболдо, хоккейдо өзүнүн формалары бар го. Улактын дагы азыр ушу өзүнүн формалары чыгып калган. Ушундай форманы кийип алып, элдин баарын карасаңыздар, ушундай форма кийип алып тартып атат. Ат тетигинде топ болгондо бутта мындай өкчө болот, темир. Ошол аттын буттарын басып коет да, тебелеп. А мындай кийип койсоң, тебелегенде бутун кеспейт,
таза турат. Ошон үчүн бул да защитник топко киргенде могулары сакталат. Көрдүңүзбү, үзөңгүлөр тийгенде мындай кесилип кетет. Ушуларга тиет, аттын көкүрөгү оорубайт. Адам биринчиден жан дүйнөсү эс тартканда эмнени көрсөң ба, жакшы сөз бар го. Балапан уяда эмнени көрсө учканда ошону алат деп. Биз тоодо чоңоюп, ат минип чоңойгонго мен үчүн бул улактан өткөн сүйүктүү спорт жок да. Жашоо шартына карата башка жашаган жеринде башка спорт менен чоңойгондор ошол спортту каалайт. Бирок негизи менин тилегим кыргыз баласы ар бир кыргыз атты сүйөт жүрөгүндө. Ал атты минбесе да жүрөгүндө сүйүп сыйлайт. Азыр ушунчалык бул жакшы жөрөлгө айланды. Азыр колунан келгендин бардыгы ат кармап минип улак чабып атышат. Бул ден соолук үчүн, кыргызды дүйнөгө тааныш үчүн эң жакшы нерсе. Мисалы көчмөндөр оюну деп биздин мына көк бөрүнү ЮНЕСКОга кыргыздыкы деп киргиздик. Бул чыныгы кыргыздын оюну бул, ата бабалардан калган. Ден соолукту чыңайт, эрдикти сынайт, мына көрүп атасыздар. Азыр чабап айтып 70 килограмм торпокту ушунча аттын арасына салып кеткен, коркпой чапкан, мунун бардыгы жакшы тарбиялык жүрөлгөсү бар да. Ошондуктан бул улак оюну, анын ичинен торпок улак бул эң сүйүктүү оюн да. Анан атты багасың, аттын пародасын карайсың, тарбиялайсың. Бул дагы аябай ден соолукка да жакшы. Мындай топ болуп атпайбы? Гала деп коет. Ушундай топто аттан чыккан буу ошол аркылуу дем алганда адамдын кан сүрүп, бул да жакшы бир пайдасы бар дейт. Себеби буну специалисттер, врачтар кандай баа берет билбейм. Бирок биз кичине кезибизден улакта жыгылып калса, сиз айткандай, СПС болсо аткамыңыз өзүнө келет деп коет эле. Көрсө тердеп турган атына минсе, атка мингенде ошол аттан ба терден буу чыгып аткан жыт, адам жыттайт да, ошо менин эсине келет экен да. Нерв эселат, ден соолугум эселат. Кечки аттын жүрсөң кечинде сонуктайсың, ден соолугуң чың болот. Анча-мынча оорудан алыс болосуң, ушинтип ойлойм да. Андан ошондуктан мен атты көп минем. Улак бүткөндө деле мен ар жумасына барып, сарайга барып, аттарды бир сыйра минип, бээлерди карап турам да. Мен бул мен үчүн багы хобби да. Ушунчалык жылкы баласын сыйлайм. Негизи кыргыз адам, кыргыздын баары эле жылкыны сыйлайт да. Жылкыны баардыгы урматташат. Жылкы адамга жакын жаныбар да. Ат адамдын канаты деп бекер айтылган эмес. 10 жыл ошо Айылда, Өзгөн районунда Комсомол деген орто мектеп бар, ошол жерден аяктадым. Андан кийин Белоруссияда кызмат кылып келдим 2 жыл. 2 жыл келгенден ушу окууга тапшырып, студент болуп, андан кийин мугалим болуп иштедим. Сырттан окуу бөлүм боюнча декан орун басары болдум Ош технология университетинде. Андан Нарын облусуна барып, бир канча райондордо тергөөчү, ага тергөөчү, Чүй облусунда транспорттук прокуратурада эмгектендим. Андан кийин ушу Сокулук районунда судья болуп, кийин Бишкек шаардык сотунда төраганын орун басары, кылмыш иштери боюнча коллегиянын төрагасы болуп иштеп жүрүп, андан кийин 2 жылда эс алдым. Андан кийин мына депутат болуп шайланып келип 15-жылдан бери Кудай буйрса милдетибизди аткарып атабыз. Негизинен меники мурунку кесибим да ардактуу кесип эле, жоопкерчиликтүү ушунчалык. Себеби адамдын тагдырын чечет элең. Ар бир адамдын укугу бул эң баалуу. Ал укукту эч ким тебелегенге жол бербешибиз керек. Азыр эми депутаттын милдетин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Депутат жазган, депутат кабыл алган мыйзам бул мамлекетке таасирин тийгизет, пайда же зыян. Ошондуктан албетте сөзсүз түрдө пайдасын тийгизе турган гана мыйзамдар менен биз кабыл алып иштешибиз керек. Депутаттык мөөнөттүн аралыгында мен ушу сот системасын реформалоо боюнча өз ойлорум бар, мыйзам долбоорлору бар. Ушулар боюнча иштеп атам. Бышып жетилгенде парламентке алып чыгам. Аны коомчулукка түшүндүрүү менен максатым ушу сот реформасын аягына чыгарууга өз салымымды кошуу. Мына азыр биздин президентибиз дагы коррупция боюнча, соттор системасы боюнча көңүл буруп, катуу аракеттерди кылып атат. Биз колубуздан келген жардамды кылышыбыз керек. Эгер сот системасы көз карандысы адилеттүү болсо, мамлекетте сөз өнүгүү болот, өсүш болот, адам укуктары тебеленбейт да. Ат сыйлаган жөө баспас дейт. Сиздердин да мингениңиздер тулпар болсун. Көрсөтүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Парламент кабарлары менен Кеңеш KG сайты, Facebook баракчабыз жана YouTube каналыбыздан таанышыңыздар. Амандыкта көрүшөлү.